Бүгүнкү биздин темабыз клавиатура менен таанышуу, чычкан менен иштөө. Эми бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнө аларыбызды карап көрөлү. Сабактын аягында силер клавиатуранын негизги бөлүктөрүн жана баскычтарынын топторун айырмалай аласыңар. Ошондой эле компьютерди чычкандын сол жана оң баскычтарын туура колдонуп, алардын ар бири кандай кызмат аткарарын түшүнүп бере аласыңар. Мындан тышкары, клавиатурада туура отуруп, манжаларды туура жайгаштыруунун маанисин билебиз. Эң негизгиси бүгүн алган билимибизди практика жүзүндө колдонуп да көрөбүз. Ошондуктан баарыңар активдүү катышып, тапшырмаларды аткарабыз. Экрандагы сүрөттөргө көңүл бургулачы. Бул эки компьютердики чычкан бири-бирине окшош көрүнөт. Көпчүлүк чычкандардын корпусу баскычтары жана компьютерге туташтыруу үчүн кабели же зымсыз байланышы болот. Анда эмне үчүн бул түзмөк чычкан деп аталат? Албетте, ал кадимки чычкан эмес, анын аталышы формасына айрым модельдеринде болгон зымдарына байланыштуу пайда болгон. Бирок эң кызыктуусу, компьютердик чычканча бизге эмне кылууга жардам берет? Чычканды колубуз менен кыймылдатканда экрандагы көрсөткүч да кыймылдайт. Ошентип биз компьютердеги объектилерди тандап, ачып жана башкара алабыз. Демек, чычкан компьютер менен иштөөнү абдан жеңилдеткен маанилүү түзмөк. Эми чычкандын негизги аракеттерин карап көрөлү. Чычканды экрандагы керектүү объекттин үстүнө алып келип, сол баскычты бир жолу бассак, ошол объект тандалат. Эгер программа же файлды эки жолу тез бассак, ал ачылат. Мисалы, жумушчу столдогу папканы ачуу үчүн анын үстүнө чычканды алып келип, сол баскыч менен эки жолу чыкылдатабыз. Ал эми объекттин үстүнө оң баскычты басканда контексттик меню ачылат. Ал менюда ошол объектке байланыштуу ар кандай буйруктар көрсөтүлөт. Мындан тышкары, айрым объекттерди чычкан менен кармап, башка жерге сүйрөп жылдырууга болот. Ошентип, сол баскыч тандоо жана ачуу үчүн, оң баскыч кошумча буйруктарды көрүү үчүн көп колдонулат. Дагы бир кызыктуу нерсеге көңүл буралы. Экрандагы чычкандын көрсөткүчү дайыма эле бирдей жебе болуп турбайт. Кээде ал башкача белгилерге өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, эгер компьютер кандайдыр бир операцияны аткарып жатса, көрсөткүч айланып турган белги же күтүү белгиси болуп көрүнүшү мүмкүн. Бул учурда компьютер биз берген буйрукту аткарып жатат дегенди билдирет. Мындай учурда чычканды кайра-кайра баса берүүнүн кереги жок. Бир аз күтүп, компьютердин ишин бүтүрүшүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эгер компьютерге бир эле буйрукту көп жолу берсек, тескерисинче ишти жайлатып коюшу мүмкүн. Эми көңүлүңөрдү клавиатурага бургула. Клавиатура компьютерге маалымат киргизүүчү негизги түзмөктөрдүн бири. Анын жардамы менен биз тамгаларды, сандарды жана белгилерди жазабыз. Ошондой эле айрым баскычтар компьютерге атайын буйруктарды берүүгө жардам берет. Клавиатурадагы баскычтарды алардын кызматтарына жараша бир нече топко бөлүүгө болот. Биринчиси тамгалар жана белгилер жазылган негизги баскычтар. Экинчиси сандык баскычтар. Үчүнчүсү функционалдык баскычтар, мисалы F1, F2 жана башка F баскычтары. Мындан тышкары, курсорду жылдырууга жардам берген жебе баскычтары да бар. Ал эми Enter, Shift, Backspace, Space сыяктуу атайын баскычтар текст түрүндө жана компьютерди башкарууда өзгөчө мааниге ээ. Ошондуктан клавиатурадагы ар бир баскычтын өзүнүн кызматы бар. Эми клавиатурада туура жана тест терүү жөнүндө сүйлөшөлү. Клавиатураны карайбыз. Тест жазууну үйрөнүү үчүн манжаларыбызды туура жайгаштыруубуз керек.
клавиатурадагы А жана О тамгаларында кичинекей дөмпөк белгилер бар. Бул белгилер манжаларыбызды клавиатураны карабай туура жайгаштырууга жардам берет. Айрым клавиатураларда бул белгилер башкача сезилиши мүмкүн, бирок көбүнчө алар негизги катардагы ушул баскычтарда жайгашкан. Манжаларды туура жайгаштырып үйрөнсөк, кийин текстти тезирээк жана азыраак ката менен тере алабыз. Бул көндүм бир күндө эле пайда болбойт. Аны дайыма машыгуу менен гана өнүктүрөбүз. Ошондуктан азыркы тапшырмада эң негизги максат тесттерүү эмес, манжаларды туура жайгаштыруу жана баскычтарды туура басуу. Эми практикалык ишке өтөбүз. Адегенде компьютердин алдында түз жана туура отурабыз. Колдорубузду клавиатурага ыңгайлуу жайгаштырабыз. Эми блокнот программасын ачабыз. Блокнот ачылгандан кийин өзүбүздүн атыбызды теребиз. Биринчи тамганы баш тамга кылып жазуу үчүн shift баскычын колдонобуз. Мисалы, эгер атыбыз Айбек болсо, shift баскычын кармап туруп, А тамгасын басабыз. Андан кийин shiftти кое берип, калган тамгаларды кадимкидей теребиз. Бул жерде дагы бир маанилүү нерсе бар. Shift баскычы менен caps lock бирдей эмес. Shift көбүнчө бир тамганы убактылуу баш тамга кылып жазуу үчүн колдонулат. Эми ар бириңер өзүңөрдүн атыңарды терип көргүлө. Азаматсыңар, эми бүгүнкү сабакта алган билимибизди бекемдөө үчүн бир нече суроолорго биргеликте жооп берип көрөлү. Биринчи суроо: чычкандын сол баскычы эмне үчүн колдонулат? Экинчи суроо: тексттик курсордун сол жагындагы символду кайсыл клавиша өчүрөт? Үчүнчү суроо: он манжа ыкмасында сол кол кайсы тамгага коюлат? Туура жоопторду биргеликте көрөлү. Азаматсыңар, бүгүнкү негизги түшүнүктөрдү жакшы өздөштүрдүңөр. Мына бүгүнкү сабагыбыз да соңуна келип калды. Саламатта калгыла.